Саламатсыздарбы? Менин атым Урмат. Мен Сичила Продакшнда иштейм. Видеосъемка жана монтажга үйрөнүүнү каалоочулар үчүн биз окутуучу видео сабактарды баштап жатабыз. Биринчи сабагыбызда мен сиздерге негизги болуп эсептелген 3 чекиттик жарык берүү жөнүндө айтып берем. Оператор катары биздин максатыбыз объект тууралуу маалыматты экранга туура чагылдыруу. Ал үчүн жарыктын күчү жана багыты негизги нерсе болуп эсептелет. Мисалы үчүн, бир сфераны эки сүрөттө көрсөтүлгөнүн карасаңыздар. Айырмасы сезилип жатабы? 3 чекиттик жарык берүү портреттик сүрөт үчүн классикалык жарык берүү схемасы болуп эсептелет. Аталышынан билинип тургандай эле, бул схема 3 элементтен турат. Аркадан бериле турган жарык, толтуруучу жарык, сүрөттөөчү жарык, кээ бир учурда жарыктын 3-чү элементин объектке эмес, фонго багыттайт. Ал учурда жарык фондук болуп өзгөрөт. Же болбосо аны схемага кошуп 4 чекиттүү жарык схемасын куруу мүмкүн. Бул 3 чекиттик жарык берүү схемасынын классикалык аткарылышы. Камеранын объективинен объектке чейин бир сызыкты элестетели. Ал тартуунун траекториясы. Биз аны камеранын огу деп айтабыз. Биз жарык берүүчү техниканы сүрөттөөчү жарык берүү үчүн октун оң же сол тарабына тартылуучу объекттен бир аз жогору жайгаштырабыз. Англис тилинде сүрөттөөчү жарык key light деп аталат. Аны сөзмө-сөз которгондо ачкыч жарык десе мүмкүн. Бул кадрда жарыктын эң негизги булагы жана биз камерадагы экспозицияны же ачкычыбызды бул булакка жараша коебуз. Биз тартууда экспонометр колдонуубузду сунуштайбыз. Ал учурда ушул жарыкты булагынан алынган маалыматты бизге туура экспозицияга ачкыч берет. Толтуруучу жарык көлөкө түшкөн жерлерге жарык берет. Бүгүн бизде сүрөттөөчү жарык оң жакта жайгашкандыктан биз толтуруучу жарыкты камеранын огунун сол тарабына коебуз. Толтуруучу жарык үчүн биз сол бокс же отражатель колдонсок болот. Акыркы булак аркадан берилген жарык объекттин аркасынан кичине аралыкта жана объекттен бир аз жогорураак жайгашат. Бул жарыктык берүүнү түрү объекттин анын артындагы фондун бөлүү үчүн колдонулат. Бул схема үчүн жарык берүүчү 3 булакты колдонуу шарт эмес. Сүрөттөөчү жарык катары айнектен түшкөн жарыкты колдонуп, ал эми толтуруучу жарык үчүн пенкадан чагылган жарыкты колдонсок болот. Бул схема классикалык болуп эсептелет. Бирок бул мисалдай бир эле жарык булагы менен дагы ийгиликтүү натыйжага жетүү мүмкүн. Бул видеону көргөнүңүздөр үчүн рахмат.